Кыргызстанда 9 миллион 147 миң гектар жайыт жер бар. Бул жалпы айыл чарба багытындагы жайыт жерлердин 85%-ын ээлейт. Мындайча айтканда, жайыт бүгүнкү күндө мамлекеттин менчиги, мамлекеттин байлыгы. Ошо жайытты башкарууда бүгүнкү күндө жайыт комитети түзүлгөн, республикалык деңгээлде 453 айыл өкмөттө. Жайытты жакшыртуу максатында, жайытты жөнүндө мыйзамды кабыл алуу максатында, чек араларды тандоо максатында, бекитүү максатында эл аралык донорлордон Кыргызстанга миллиондогон каражат келген. Бул 20 миллион доллардын тегереги. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө жайыт комитеттери түзүлгөн. Жайыттар иштеп жатат. 2009 жылда эгер жайыттан түшкөн каражат Кыргызстанда 10 миллион сом түзгөн болсо, 2011 жылы 33 миллион, 2012 жылы дагы бир 60 миллион тегереги, мындайча айтканда 2013 жылы 111 миллион, а 2014 жылы 120 миллион сомдун тегерегине каражат түшөт деген прогноз болуп атат. Бул албетте жакшы көрүнүш. Бирок бүгүнкү күндөгү малдын реалдуу санына караганда, ошонго көбөйткөндө кандайдыр бир ставканы, бул албетте аз. 2-3 эсе мындан ары көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын 37-40%-тен 40%-га чейинки жайыттар деградацияга учурап атат. Бул ошол малдын санынын көптүгүнөн, жайытка чыгуу тартиби жоктугунан, жайыттан түшкөн каражаттын натыйжасыз пайдаланып жаткандыгынан. Ошондон улам мен мыйзам долбоорун иштеп чыктым. Жайыттан түшкөн каражаттын көзөмөлүн, ставкасын бекитиш керек. Бул жайыт комитети менен биргеликте жергиликтүү кеңештин депутаттары. Ошондой эле 3/1 бөлүгү жайыттан түшкөн каражаттын бул түздөн-түз жергиликтүү бюджеттин киреше жагына толукталыш керек. Чыгаша жагын дагы жергиликтүү кеңештин депутаттары кезектеги сессиясына карап, кирешесин, эртең эмдик жылкыга планын, көпүрө салабы, жол салабы, мына ошол багытын аныктап бериш керек деп атам. Бул каржы жагын мындай ачык айкын бизге көрүнүктүү пайдаланыш үчүн. Ошол жайыты бар айыл өкмөт өзү бюджети кеңейет. Ошонун эсебинен жайыт пайдалануучуларга шарт түзүп берет. Бул көпүрө салат, жол салат, кандайдыр бир баягы керек эмес өсүп чыккан чөп чаарларды, тикенеги болобу, башкасын болобу жок кылууга бир иш чара колдонот. Мына ошондуктан биз айтып атабыз. Бүгүнкү күндө административдик бирдик бар, тийиштүү гана айыл өкмөттүн чегинде жайгашкан жайыт болсо, ошонга түшсүн. Ал эми убагында берилип, мамлекеттик акт менен берилген учурлар бар. Ал жерге биз жазып атабыз. Учурунда мамлекеттик акттын негизинде пайдаланууга берилген жайыттарды тигил же бул айыл өкмөт. Ал ошол мамлекеттик акттын мөөнөтү бүткүчөнгө чейин пайдаланууга акылуу. Акы, аренда акысын, ижара акысын тийиштүү айыл өкмөткө төлөө жолу менен узак, орто жана мөөнөттөргө алганга мүмкүнчүлүгү бар бергенге деп. Суусамыр айыл өкмөтүндөгү жайытты бүгүнкү күндө Кара Балта же Панфилов районундагы айыл өкмөттөр пайдаланып жатат. Маселе жок. Суусамыр айыл өкмөтү жайыты кеңири, ал айтат. Менин жайытым мынча гектар жайытым бар. Мынчасы колдонбой турат. Ошону Панфилов айыл өкмөтүнө, район айыл өкмөтүнө колдонууга берели. Конкурстук негизде болобу. Ошондон мындай каражаты бизге түшсүн, биз ошонун негизинде эсебинен жанагы айтып кеткен жол, көпүрө жана башкаларды оңдоп түзөгөнгө мүмкүнчүлүк болот деп атат. Аталган мыйзам долбоор бүгүнкү күндө биринчи окууда жогорку кеңеште каралып, кызуу талкууга алынды. Бир топ депутаттардан да сунуш пикирлер түштү. Экинчи окууга биз аны сөз эске алып, тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү менен экинчи окууга алып чыгабыз. Негизги концепциясы, багыты ушундай. Биз Кыргызстандагы байлыктын бири болгон жайытты сактап калышыбыз керек. Аны биз өркүндөтүшүбүз керек. Ошонун эсебинен мал жандуу болгон кыргыз элин төрттүлүк малын мындай кеңир кесип багуусуна шарт түзүп беришибиз керек. Мен өзүм жеке көзүм менен көрүп жүрөмүн.
Айрыкча түштүк регионда бул ошол эле База Коргон же Сузак районунун жайыттары бүгүнкү күндө таптакыр 70% деградация болду десем жаңылышпайм. Учурунда ат аралап баягы бастыра албаган чөптүн өскөлөңүнөн бүгүнкү күндө чаңы чыгып баягы карамал жеген нерсеси жок калып атат. Эгер ушул калып менен кете турган болсок, мен кепилдик беремин, 4-5 жылдан кийин бизде дээрлик жайыт, жакынкы арадагы жайыт түп тамыры менен деградация болот. Алыскы жайыттарга бара албай атабыз. Себеби баягы айтылган жол, көпүрө жана башка нерселер жок. Ошондуктан ушул мыйзамды мен кирдим. Депутаттарга мен ишеничим бар, бул мыйзамды колдоп берет деген. Бизде баш мыйзамда так жазылган 12-чи беренесинде суу, таш, жайыт жерлери, айрыкча жайыт жерлери так жазылган, бул мамлекеттин гана менчиги. Ал убактылуу гана тигил же бул мамлекеттик деңгээлдеги ошол айыл өкмөт же жайыт комитетине ижарага берилиши мүмкүн, бирок жеке менчикке берилбейт. Ал эми эл аралык донорлор быйыл биз да ратификация кылдык, $15 миллион берип атат, дагы деле ушул жайыт инфраструктурасын оңдоого. Аны канчалык деңгээлде биз туура пайдаланабыз, канчалык деңгээлде ачык айкын, канчалык деңгээлде ошол менен бир жыйынтыктуу жумуш болот. Биз жогорку кеңеш ратификациялап бекитип берип атабыз. Бирок аны пайдаланат жергиликтүү бийлик. Ошо пайдаланып жатканда жергиликтүү бийликтин көзөмөлчүсү ким бул? Жергиликтүү кеңештин депутаттары, коомчулук. Мына ошолор ачык айкын көрүш керек, ошонго бир шарт түзүлүш керек.